آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü Kurban Ayet günü bardağda kutlu dilekleri olan olsun. Atayınlar ayet namazı okuyup kadamız kılıp gelgen her bir kadamlarımıza Kuday'ın soğukla жазып hatalarımızı geçirip dua ibadatlarımızda Allah'ın kabul olan olsun. Kurbanlık degen uşul ay amaldın ayından bugünkü günde şu Kurban Ayet bayramı dep ataladı. Bu nerse kurbanlık kimlerge vacip degen mesele çıkartken elbette bu kurbanlık çalış üçün 6 talap var iken birincisi adam balağat yaşında oluş gerek. Kurbanlık çalatırgan insan birinci balağat yaşında oluş gerek. Şundayla akıl esi cahilde oluş gerek. Şundayla İslam dinin kabul olan İslam dinindeki insan oluş gerek. Daha biri Allah'dan azat oluş gerek. Daha bir şartı adam mukim oluş gerek. Mukim degeni özün bölgesinde, özün yaşagan yerinde, özün ayında yaşayan kişi oluş gerek. Musafir emas. Jana 6. şartı bay oluş gerek. Oşol 6 şartı to'ra kelgen insan kurbanlık çalış gerek. Kurbanlık çalı bu dinimizde vacip amal deb aytıladi. Vacip degen söz millettүү деген сөз. Бұл қолында бар ошо жана жогорудагы 6 шарты туура келген инсан курбандык чалуусу милдеттүү болуп калат. Шарият өкүмү важип дейт. Важип амал ушундай экен, аны ким аткарган болсо чоң сооптуу болот. Аткарбай койгон адам күнөөкөр болуп калат. Колунда бар мүмкүнчүлүгү боло туруп, бирок курбан айт күндөрүндө курбандык кылбай койсо күнөөкөр болуп калат. Hem ошо шарттардын ичинде мына айтып атат,
Akıllı jayında oluş gerek değil. Akıllı jayında degeni misalı kebir insan akıldan kem bolup biroq baylıkka iyi boluş mümkün eкен, aga bu nерсе жүктөлбөйт экен да, важип болбойт экен. Анан жаш бала дагы жаш туруп бирок байлыкка ээ болушу мүмкүн. Балага жаштан жетелик болсо ага дагы важип болбойт экен да. Ошондой эле мусулман эмес адам курбан айт күнү бир курбандык кылып коеюн десе ага жүктөлбөйт. Ага бул курбандыктын соогу айтылбайт да, бул нерсе. Анан азат адам болуш керек. Мисалы, бул илгерки заманда кул болгон жана азат инсандар болгон. Ошо кулдарга курбандык буйрулган эмес. Анан муким деп атат, үйдөгү өзүнүн айылында, өзүнүн шаарында жашап аткан адам курбандык чалууга ага милдет болуп калат. Эгерде адам алыс сапарга чыгып, мусафир абалда жүргөн болсо, мусафир абалында курбандык чалбай калса, ал адам күнөөкөр болуп калбайт. Анан ошондой эле бай адамга важип. Мисалы, бай деп кимди айтабыз десе, мал байлыгы нисапка жеткен инсанды бай деп айтабыз. Нисапка жетелек болсочу, бай эмес адам курбандык кылса эмне болот десе, бай эмес адам курбандык кылса сүннөт болот дейт. Ага мисалы милдет эмес, ал курбандык өткөргөн болсо, курбандык кылса соогун алат, кылбай койгон болсо ал адам күнөөкөр болбойт. Анткени анын мал байлыгы нисапка жетелек болчу да. Мал жандыктардын зекети да бар. Анын мисалы төмөндөгүчө. Уйдун зекети. Ар бир мусулман пенденин малы 30 башка жеткен болсо, уйлары мисалы 30 башка жетсе, 6 айдан ашык жайлоодо багылган болсо, ошондо 1 жаштан ашкан кунажын зекетке берилет. Кой эчкилердин зекети. Ар бир мусулмандын колунда майда малы, мисалы 40 кою же 40 эчкиси ошончо башка жеткен болсо, 40ка жеткен болсо, 6 айдан ашык жайлоодо багылган болсо, ошондо 1 кой же 1 эчки үчүн ошо 1 кой же 1 эчки жана зекетке берилет. Эгерде 40ка жеткен болсо, төөнүн зекети. Ар бир мусулман пенде эгерде анын колунда 5 башка жеткен болсо, 6 айдан ашык жайыкта багылган болсо, 1 жылдан кийин 1 кой зекетке берилет. Эми жылкы кармагандар да бар. Жылкынын зекети ар бир мусулман пенденин күнүмдүк жашоого колдонулбаган 6 айдан ашык жайыкта багылган жылкыларынан зекет берилет. 1 же андан көп жылкынын баасы алтын эсеби менен нисапка зекет берүү өлчөмүнө жетсе, 40тан 1 зекетке берилет. Ошол жерде мисалы мал кой кармаган адамдардын эсеби айтылып атат. Мисалы уйдун башы мисалы 30 башка жеткен болсо, уй, бука, торпок болуп мисалы 30 башка жеткен болсо, ошол адам бай деп эсептелет. Анан ал ошол уйлары мисалы 6 айдан кем эмес жайлоодо багылган болсо, ошол адам 1 жылдан зекетин чыгарат. 1 жаштан бүтүн кунажын берет дейт. Кой же эчки кармагандар дагы 6 айдан ашык сөзсүз жайлоодо багылышы каралат да бул жерде. 6 айдан ашык кем эмес жайлоодо жүргөн болсо, ошо кой малга зекет, кой эчкилерге зекет берилет. Анан ошо курбандыкты күндүзгү малда союштук туура болот. Кечин десе караңгыда союштук макруh деп айтат. Мисалы бүгүн кечке чейин сойгон туура болот. Анан кечинде эртеңки күнгө өтүп турган түндөсү сое турган болсо, бул макруh убакыты болуп калат экен да. Ошого күндүзгү малда курбандыкты чалат экен. Курбандыкты Аллах Таала ошо өзүңөн берген мал мүлктү өзүнүн жолунда соёбуз, паланчаны улуп, паланчанын атынан деп туруп курбандык чалган. Курбандык чалган инсан өз колу менен курбандык чалганы жакшы. Эгерде өз колу менен
мысалы қой сойғанды біліп берсе, анда башқа білген адамды шақырып, ошол адам құрбандықты сойып, ал бирок жанында жардамдашып кармашып туруш керек экен да. Анан ошондой эле бул курбандыктын фазилеттери боюнча ушу денесинде канча түк болсо, ошо түгүн эсебинче сооп жазылат. Муздасынан ошо курбандык Аллахтын жолунда атап союлганда, андан канча кан тамчыган болсо, ар бир тамчы канынан периште жаралып, та кыяматка чейин ошол пенде үчүн истигфар айтат деп айтылат. Истигфар деген эми ошол пенденин күнөөсүнүн кечирилишин Аллахтан тилеп турат. Анан ошондой эле курбандыкты таркатуу маселеси бар экен. Таркатуу маселесине келсек, бул сүннөткө ылайык таркатуусу үчкө бөлөт деп айтат. Бир бөлүгү мисалы өзүнүн үй бүлөсүнө калат экен. Бир бөлүгү садака болуш керек. Бир бөлүгү ихсан болуш керек. Садака болуш керек дегени колунда жок муктаждарга таркатылыш керек. Анан ихсан дегени бул колунда бар адамдарга деле ошол нерседен боз тийгизип курбандыктан бөлүшөт экен. Ошол сүннөткө ылайык таркатуу жолу ошондой болот. Ал эми эгерде бир жерге бир муктажыраак жерди көрүп, ошонун курбандыктын этин толугу менен таркатып берем, ошо тапшырам десе деле ал өзүнүн ыктыяры экен. Ошонун бардыгын мисалы садака кылып берсе деле болот экен. Анан ошо курбандыктын жанакы териси, илгертеденчи териси дагы терисине кошуп калла байчасы садака болот болчу да. Азыркы күндө мисалы терини эч ким албай атат, калланы эч ким албай атат деп мисалы белгисиз бир жактарга иштелип кетип атат да. Ошону айтат, эгерде терисин илгерки заманда мисалы терисин адамдар өздөрү ашатып билеп иштетет эле. Терини мисалы пөстөк кылат эле, же дагы бир буюмга иштетет эле. Ошондо эгерде өзүнө иштетсе, анда теринин акчасын садака кылыш керек экен. Ошо адамдар айтат, биз калланы дагы кимге беришти билбей, кээде мисалы өзү жеп коет атат. Эгерде өзү жеп кое турган болсо, ошонун садака кылганы жакшыраак. Мисалы мындай акчасынчы канча турат? Мисалы калла пайчасы канча турат, же тери канча турат, ошонун баасын түшүп туруп, ошону дагы бир муктаж адамдарга акчалай түрдө берип койсо дагы жакшы болот. Анан ошондой эле бул чоң жандык, мисалы төө же болсо уй буканы 7 адамга чейин биригип сойгонго жол бар экен да. А кой менен эчкилерди бир адам союп экен. Койдун мисалы баасы ар түрдүү. Бир койлор бар, мисалы 15 миңден башталат, мисалы сойушка жарай тургандарчы. Алды болсо, алды жанакы 50 миң долларга чейин болгон койлор бар да, мисалы бир эле кой ушунча кымбат турат. Бир кочкор мисалы. Ошол канчалык кымбат болбосун, ал кой эчки бир эле адамга буйрулат экен да. Жанакы бодамал болсо 7 адамга чейин чогулуп ортодо сойсо болот экен. Ошонун бир маселеси чыгып калды. Мисалы бири мындай деп сурады. Бирөөдөн бир бука сүйлөшкөн экен, ал айтты, соёсуң канча кило чыкса, килосын бересиң, ошондой соода ушундай деген экен. Аны бирок бул шариатка туура келбей калат экен да. Курбандык чала турган адам биринчи акчасын берип, жанакы өзүнө өткөрүш керек, анан курбандык кылыш керек да. Бирөөнүн малын союп алып коюп, анан кийин ошол сойгон малды анан кийин таразага коюп, кийин баалашса, анда курбандыкка жарабай калат экен да. Анан курбандыктын эти бул Алланын жолунда бекер таркатыла турган эт болчу. Курбандыктын этин сатканга болбойт. Кайсы бир адамдын кызмат акысы үчүн берсе болбойт. Мисалы ошо касаптарга барып кой малды союлганда, мисалы курбандыкка ошонун акысын ошо эттен алып кал десе болбой калат экен да. Анын акысын өзүнчө төлөйбүз. Анан кийин этти болсо бекер таркатылат, Алла кааласа. Аллахын баардыгыбыздын ушу бүгүнкү кыла турган иш аракеттерибизге, курбандыктарыбызды Кудайым кабыл кылган болсун. Алдыга ниет кылгандарын Кудай ниеттерин жеткирген болсун. Баардыгыбыздын жакшы ниет максаттарыбызды Кудайым кабыл алып, өзү ыраазы болгон амалдарды аткарышка Аллахым тавфик берген болсун.
Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bi rahmatika. Бұл майрамда илгертен елдің биримдигин бекемдеп, боорукерликти жана кайрымдуулукты арттырып, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырган майрам десем мен жаңылышпайм. Бүгүн мына жараткан Алланын үйүндө баарыбыз Курбан айт намазын окууга чогулуп отурабыз. Биз сыяктуу миңдеген, миллиондогон мусулман туугандарыбыз алакан жайып, өлкөбүздүн тынчтыгы жана элибиздин бейпил жашоосу үчүн тилек кылып отурат. Ар бир мусулмандын дилинде эмне жакшы тилек, ой максаттар болсо, ошонун баарын Алланын жардамы менен ишке ашсын. Курбан айт күнү жетим жесирлерге, муктаждарга жасаган жардамдар жүрөктөрдү кубанычка чолтуруп, улуу сезимдерге жетелейт. Эгерде ким муктаждарга бирди берсе, Аллахым ал адамга миңди берет. Андыктан баарыбыз алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн болууга умтулайлы. Жараткан Алла Таала баарыбыздын үмүт тилегибизди кабыл кылып, берекесин жаадырсын. Өлкөбүздө жана шаарыбызда дайыма тынчтык болуп, биримдик менен ынтымак кетпесин. Жалпы мекендештерибизге бекем денсаулык, мол рызкы, ыйман, бейпил жашоо, ийгилик жана береке каалайм. Дагы бир жолу ыйып Курбан айт майрамыбыздар менен куттуктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу мекендештер жана шаарыбыздын тургундары. Курбан айт намазына чогулган жалпы мусулман өз туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: Алла Таала силерге эки майрамды өзү тандап майрам кылып берди. Ораза айт жана Курбан айт. Эки улуу майрамдардын бири болгон Курбан айт майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бул майрам мусулмандарга жөн гана майрам болуп калбастан, Алла Тааланын ырайымын тилеп, сооп үмүтүндө курмандык чалуу менен ар бир мусулманды жакшылыкка, адептүүлүккө, мейримдүүлүккө чакырган өзгөчө күн. Ыйрык майрамда кайрымдуулук, тилектештик жана ынтымак сыяктуу баалуулуктар жанданып, коомчулукта бири-бирине кол сунуп, жардам берүү салты бекемделет. Учурда бизди көптөгөн мекендештерибиз улуу Мекке шаарында ажылык сапарларын аткаруу менен биргеликте Кыргызстан элине дуа тилеп жүргөн мезгили. Ошолордун катарында мен да бүгүнкүдөй бүтүндөй кыргыз элине, жеке өзүмдүн атымдан жана Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан тынчтык, үй-бүлөлүк, бакубат турмуш, бекем денсаулык каалап кетмекчимин. Дагы бир жолу Курбан айт майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайм. Ар бирибиздин жасаган курмандыктарыбызды жана дуаларыбызды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Чоң рахмат. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmattуу momун musulmandar. Бүгүнкү айт намаздын эрте мененки эң алгачкы кыла турган амалдарыбыздын бири орозо айт менен Курбан айттын айырмачылыгы. Орозо айтта айт намазга үйдөн чыгып келе жаткан кезде оозубузду ачып, наар татып, андан кийин келебиз. Ал эми Курбан айт күнү эрте менен эч нерсе жебестен таза жана жаңы кийимдерибизди кийип мечитке жогорудагы айтылган такбирул ташрихти айтып келебиз. Кечеги Арафа
gününün bağımdat namazından başlap ar bir farz namazdın artından mına uşul takbir taşrif aytış barımızga millet boldu. Cemaat namazlarda cemaat menен aytılır. Al эми үйдө аялдарыбыз, кыздарыбыз жеке намаз окушканда дагы алар дагы фарз намаздан кийин мына ушул такбир ташрифти айтышат. Бул такбир ташриф качан айтылган жана эмне мааниде? Ошондой эле кимдер аркылуу айтылды? Ибрахим алейхиссалам өзүнүн уулу Исмаилди курбандыкка чалуу үчүн Мина жергесине алып барып, Алла Тааланын жолуна курбандык деп, Бисмиллахи Аллаху акбар деп канжарды мойнуна тартты. Ошол кезде Алла Таалам канжарга кеспегин деп буйрук берди. Канжар Исмаил алейхиссаламдын мойнун кеспей калды. Ошол кезде Жабраил алейхиссалам бейиштен көк кочорду көтөрүп Allahu Akbar деп ушул такбирди айтып түшүп келди. Ибрахим алейхиссалам көк кочорду көргөндөн кийин La ilaha illallahu Allahu Akbar деп кочорду кабыл алды. Курбандык чалынуудан кутулган Исмаил алейхиссалам Allahu Akbar ve lillahil hamd деп Алла Таалага хамду сана айтып, мына Исмаил алейхиссаламдын ордуна Алла Таалам бейиште жөнөтүлгөн көк кочорду курбандыкка чалынган. Бул такбир ташриф мына 3 тараптуу. Жабраил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам аркылуу 3 тараптуу айтылган такбир ташриф болуп эсептелет. Бүгүнкү күндөгү эң алгачкы кыла турган амалдарыбыздын бири Алил Бараи кала Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яхдубу факала инна аввала ма набдa'u bihi fi yawmina hada an nusalli thumma narji'u fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Bu yerde Bara radıyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den oşul mübarek hadiste rivayet kıldı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hutba kılıp жатқан кезде mına oşuntip aytты. Bugünkü kündögü eң algaçkı işimiz kurban ayt bayramındağı okulucu namazdı oku. Andan keyin kaytıp yüzge kelip kurbandık çalуу. Kim ушундай кылган болсо, сүннөтүбүзгө ылайыктуу иш жана сүннөтүбүзгө моюн сунган. Ана Айшата قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وعضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا. Ayşe radıyallahu anha inemiz Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul hadiste rivayet kıldı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uşunday da aytты. Kurban ayt günü adam balası kurbanlığının kanın ağızgandan Allah Taala'nın aslında jaşıraak amal jasay albayt. Kıyamat günü jasagan kurbanlığı müyüzdörü menen жүндөрү жана туяктары менен таразага түшөт. Kurbanlıktın kanı жерге түшөрдөн мурда Allah Taala'nын астындагы кабыл кылуу ордуна түшөт. Ошондой болгон соң nafsingерди kurbanlık çalуу менен жашырткылат. Kurbanlıktın çalıngan kurbanlıktın müyüzdörü dagы, teri жүндөрү dagы, tuyaktары dagы kıyamat күндө биздин ошол таразабыздын оң жагына коюлуп, амал дептерибизге салмактуу амалдардан болуп келет.
Эми курбандык сатып алуудагы амалыбызда кандай ажыр сооптор болот? Али разияллаху анху ушундай деп айткан: ким базарга курбандык сатып алганы чыкса, ар бир басып барган кадамына 10 жакшылык жазылып, ар бир басып барган кадамынан 10 жамандык өчүрүлөт. Жана ар бир баскан кадамына 10 даражасы көтөрүлөт. Соодада талашып, тартышып сүйлөгөн сөздөрү тасбих катары соопко айланат. Соодасы бышып, акчасын бергенде ар бир тыйынына 700 жакшылык жазылат. Үйүнө алып келип муздаганы жерге жаткызганда, ошол жерден 7-чи кат жерге чейинки канча махлук болсо, бардыгы курбан чалып жаткан ээсине истигфар айтышат. Муздап канын агызганда аккан кандын ар бир тамчысынын санынан 10 периште жаратылат. Алар ошол курбандык чалган ээсине кыямат күнүнө чейин истигфар айтып турат. Ошондой эле этти бөлүштүрүп, этти бышырып жеп жаткан кезде ар бир жутулган этке ошончо кулду азат кылды деген сооп жазылат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Айша энемизге ушундай деп айтты: "О Айша, сен курбандыгың чалынып жаткан кезде ошол курбандык союлуп жаткан жерге баргын. Себеби курбандыгыңдын алга чыккан жерге тамып түшөрү менен Аллах Таала сени мурда өткөн күнөөлөрүңдүн бардыгын кечирди." Айша энебиз ошондо Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып: "Я Расулаллах, бул керемет бизге элеби?" деп сураганда, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Бул менин үммөтөрүмдүн ар бир курбан чалган инсандарга дагы жетет" деп жооп берди. Курбандык чалып жаткан кезибизде биз инсанбыз, инсандык кылып билип жана билбей кетирген кемчиликтерибиздин бардыгы күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себепкер болот курбандар. Ахмад ибн Исхак айтат: "Менин бир агам бар эле. Ал бай деле эмес эле. Бирок жылда курбан айтта курбандык чалар эле. Мен агамды ушунчалык өткөндөн кийин сагындым. Дарат алып, жатарда Аллах Тааладан тилеп, 2 рекет намаз окуп жаттым. Я Раббим, түшүмдө бир агамды көргөзчү деп. Түшүмдө мен агамды көрдүм. Кыямат болуп инсандардын бардыгы тирилип, Махшар таласына чогулуп жаткан экен. Карасам, агам ушундай бир кооз унага минип алыптыр, жана анын жака бетинде бир топ жылкылар жүрөт. Мен сурадым: "Ага, Аллах Таалам сизди кандай кабыл алды?" дегенде агам мага жооп берди. Аллах Таала мени ушунчалык жогорку деңгээлде кабыл алды, менин кетирген кемчиликтеримдин бардыгын магфират этип кечирди. Бул сиздин тегереңиздеги жылкылар кайдан келген жылкылар десем, бул менин тиричилик дүйнөдөгү кылган курбандыктарым. Ал эми менин минип турган улоом бул менин эң алгачкы кылган курбандыгым деп айтты. Аттын башын бурду, кандайдыр бир жака багытталды. Мен агамдан сурадым: "Сиз кайсы жака кетип атасыз?" десем, "Мен бейишти көздөп баратам" деп мага жооп берди. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Силер эң жакшы көргөн малыңарды курбандык кылгыла. Мына ошол курбандык чалган малыңар эртең кыяматта силерге улоо болот" dedi. Ошондуктан курбандык чалып жаткан кезде биздин малдарыбыздан 4 түрдүү мал курбандыкка жарайт. Эң алгачкысы элибиз эң көп колдонгон кой малы. Койдун 6 айдан жогор жагы бардыгы курбандык чалганга жарайт. Ошондой эле эскиден 1 жылдык, кара малдан 2 жашка толгон, төөлөрдөн 5 жашка толгон төөлөр курбандыкка чалынат. Мына ушул курбандыкка чалынган ар бир жандыктын азасынын 3төн 1 бөлүгү кем болбош керек. Эгерде 3төн 1 бөлүгү кем болуп кала турган болсо, анда ал курбандык чалганга жарабайт. Алла Таала
Kur'an-ı Kerim'deki Kevser suresinde Bismillahirrahmanirrahim İnna a'taynâkel kevser fasolli li rabbike vanhar inne şâniyeke huval abtar degen en kısa Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surede bürop şunçalık çoğun neslerin içine kamtıp bayan kıldı. Biz sana Kevser'di verdik. Köp yaxşılıklardı verdik. Peygamberlikti, Kur'an'dı, şafaat'tı, Jana beyişte bir köldün atı, anın susu sütten ak, kardan muzdak, baldan şirin, kaymaktan yumuşak, andan içken adam kayra susavay. Oşul nimetlerini bergenliğine şükürünü, Rabbine namaz oku, en жақсы bolgon mallarındı, köyüңdü, kurbandı kılıp çal. Senin jaman görüp aytkanlardan özlerinin artları kırkılgandı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meçitten çıkıp gele жатқан кезде As ibn Vail meçittin aldынан Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e joluktu. Al öyle biraz söyleşip durup, ondan keyin bu As ibn Vail meçitte kirip gelgen кезде meçitte Kurayş insanları oturgandı. Alar soradı, sen kim menen söyleştin dediler, men tigi Attar menen söyleştim dedi. Attar degen söz arkasından urpak kalbay. Ballarda barıca ötüp ketkendi, arkası kırkıldı. Buğa hiç kanday bir burasker bolup bir insan kalmadı degen insanlarda Attar dep aytışatır. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in akırkı İbrahim ulu jakın arada ötken ele. Araplar Peygamberimizin bu ulu ötkendüğünün uşunday dep Peygamberimizni Attar dep atadı. Oşanda Allah Teala Kevser suresini düşürüp, ya Muhammed biz sana bardık жақшылыктарды verdik, peygamberlikti verdik, elçilikti verdik, şafaatli verdik, Kur'an'dı verdik. Seni kim Attar degen bolsa, alardan özleri Attar boluptur dep uşul Kur'an-ı Kerim'inin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in köngülün kötörgön. Negizinen ibadatlardan özlөгүндө dagы şükürçülük sezimi orun algan. Ramazanda tutulgan orozalar, acılık mezgilinde çalıngan kurban dep, oşonda öyle zeket, sadaka, jana Allah Taala jolunda sarpalgan mal, mülk siyahtуу ibadatlar dal ошол şükürçülüktün türleri bolup sanalat. Jaratkanga şükür aytуу insandын tabiatına jayaштырылган. Nukura taza tabiatты korgoy algan insan жақшылык кылган баарына рахматын айтууга милдет катары көрсө, жараткандан келген сансыз нематтарга шүгүрчүлүк келтирүүнү парыз деп билет. İslamдын тарбиясына суугарылган адам албетте шүкүр айтууну эч качан унутпайт. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Men lem yeşkürün nas lem yeşkürillah" egerde kayсы bir insandın жақшылыгына рахмат деп айта албаган инсан ал Аллах Таалага дагы шүкүр келтире албайт. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн биз Аллах Тааланын берген неmatына шүкүр кыла турган күн. Урматтуу момун мусулмандар, мен сиздерге казы катары, момун мусулман катары, Аллахтын алдындагы бир тууганыңыздар катары эскертип кетерим. Ар birimiz Allah менен азыр байланышып, Аллах Таалага уада берип, жамаат менен окуган айт намазыңды кабыл кылгын я Раббим. Сен биздин күнөөлөрүбүздү кечирген сыяктуу, мен дагы мени ким капа кылган болсо, менин артымдан ким кыйбат кылган болсо, ким мени көрө албастык кылган болсо, Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн мен бардыгын кечирдим. Men dağı kan süt emgen pendemин. Allah'ım sen benim günahlarımды geçirdin dep har birimiz içimizden жүрөгүбүз менен Allah Taala менен сүйлөшүп, ушул жерге жүрөктү орутқан, жүрөктү кейиткен нерселердин бардыгын таштап, жаны барактан жашообузду баштап, ар бир эки бутун үстүндө турган инсан биз үчүн дос, ата энебиз чексиз урмат сыйдан bir tuğanlarımды men barktap sыйлаймын деп Аллах Таалага уада берип чыгайлы. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, сиздерди мусулмандардын эң ийик майрамдарынын бири Курман айт майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм.
Kurban Ayt bayramı har birimizni kayrımdуу bolууга, kurbandık çalıp, yetim jesirlerge jardam berip, soğutuluk işleri jasooga bagıttayt, kılındardı karıtkan uyutkulu elimizden ungusun bekendep, kelечекке жакшы ниет кылууга, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Жаратканга жакындоо максатында кылган курмандыгыңыздардын ар бир тамчысы эң ырайымдуу жана кечиримдүү Аллах тарабынан кабыл кылынсын. Урматтуу момун мусулмандар, Алла Таала ааламга тынччылык берсин. Бүгүнкү биздин мамлекетибиз болгон Кыргызстанга тынччылык берсин. Кыргызстаныбызды бүгүн башкарып турган ажообуз Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле элибиздин, мамлекетибиздин күндөн күнгө өнүгүүсүнө салым кошкон Камчыбек Кыдыршаевичке жана биздин облусубузду башкарып турган Тилек Кыдырмаевичке, ошондой эле биздин күндөн күнгө шаарыбыздын көз алдыбызда өнүгүп жатканда кызмат кылып жаткан Эрнис Абдыжалиловичке, ошондой эле биздин мына жаш келечек алдында болгон шаар кеңешинин төрагасы Орозбек мырзага жана биздин борбордук мечитибизди куруп башкарып турган бул жердеги куруучуларыбызга толкун жана бул жерде сапар бул жерде отуруп бул кишинин жалпы жамааты менен мен ийгилик каалап кетем. Ошондой эле мечит жамаатына, мечиттин имамы, орунбасарлары, ушул жерде дайыма кызмат кылып турган инсандар, ошондой эле жолубузду тартипке салып турган мына ГАИ кызматкерлери, баарыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Бүгүнкү айт байрамыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыр айт намазын окуу эрежесин бир эскертип коеюн. Курбан айт намазы дагы ораза айт намазы сыяктуу 2 ракаттан окулат. 2 ракат. Бир гана кошумча 3 такбир ашыкча болот да бул намаздар. Ниет кылабыз. Биринчиден Курбан айт намазын окууга ниет кылдым. Жүзүмдү кыбла караттым, ушул имамга уюдум, намазымды калыс Алла үчүн атадым деп туруп кулак кагабыз. Аллаху акбар деп кулак какканда кол, мисалы кулак жумшагына чейин жетип, кол байланат. Байлангандан кийин сана окулат. Ар бир намазда окулуп аткан Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарака исмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук деген сана окулат. Ошо сана окулгандан кийин такбир айтылат. 3 жолу такбир айтылат. Такбир айтканда намазда башында киришкендегидей кол көтөрүлүп, эки жака ташталат. Шундан Аллаху акбар деп колду байлабастан эки жака таштайбыз. Дагы Аллаху акбар, анан үчүнчүсүнө Аллаху акбар деп кол байланат. Ошол такбирлер айтып атканда аркадагы жамаатта дагы ошол амалдарды аткарып туруш керек. Кол көтөрүп, такбирди кошо айтып туруш керек. Андан кийин сүрөлөр окулат, Фатиха, Зам сүрө окулуп, рүкү, сажда кылынат. Анан экинчи ракатка турабыз. Экинчи ракатка турганда дагы Фатиха сүрөсү окулат, Зам сүрө окулат. Анан кийин рүкүгө барардан алдын жана 3 такбир кайра кайталанат. Рүкүгө барышы менен 4 такбир болот. Ар такбир айткан сайын кол көтөрүп, кулактын жумшагына чейин жеткирип, Аллаху акбар деп таштап, ошол 4-үнчүсүндө Аллаху акбар дегенде кол көтөрүлөт, 3 жолу кол көтөрүлөт, 4-үнчүсүндө Аллаху акбар дегенде биз рүкүгө барабыз. Ошо менен намаз акырына чыгып аяктайт. Кудай кааласа ушу намазды ошол тартипте окуйбуз иншалла. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Жалал Абад облусунун каасыз дагы өзү айтып кетти. Кандай тартипте майрамдоо, кандай тартипте курбанчылык чалуу, бул боюнча жакшы өзүнчө токтолуп кетти. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы кыргыз элин бүгүнкү Курбан айт майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз элимде дайыма тынчтык болсун, биримдик болсун, Кыргызстандын өнүгү өссүн, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Бүгүнкү улуу илгертен бери мусулмандар, биздин ата-бабаларыбыз белгилеп келген Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн Курбан айт майрамы бул Курбан айт көпчүлүктүн түшүнүгүндө деги эле биздин өзүбүздүн адатка айланып калган бул кайрымдуулуктун, боорукерликтин, берешендиктин майрамы. Эң улуу жалпы кыргызстандыктарды, жалпы мекендештерди мына ушул мусулмандар үчүн маанилүү болгон Курбан айт майрамы менен куттуктайм. Алла таалам ушул Курбан айтта элибизге, жерибизге тынчтык, амандык берген болсун. Жалпыбызга Курбан айт маарек болсун.